Орхан Инандын Турцияда табышы кандай пикирдесиз? Билбейм, айта албайм эч нерсе да, ал ким экенин да билбейт экенмин. Орхан Инандын ал ким эле? Сапат билим берүү мекемесинин директору. Бир ай мурда жоголду го. Тааныбайсыңарбы? Тааныбайбыз. Ал кыргызбы? Түрк. Эми Орхан Инанды Турциядан табылды да. Ошого ой пикириңиз кандай негизи? Эми бул жакта эки тараптын ар кандай ойлору болуп атат да. Мисалы, бир жагынан Кыргызстандын эмеси бар экен, жарандыгы бар экен андачы. Экинчи жагынан Турциянын да экинчи жарандыгы бар экен да. Что негизи биз коргошубуз керек Кыргызстандын. Мында жерди да азыр тез аранын ичинде эле. Негизи биз коргошубуз керек Кыргызстандын жарандыгы болгондон кийинчи. Бирок Турцияга дагы кандай десем, эми ал жактан экинчи жарандыгы болгондон кийин ошон үчүн да чоң сөз айта албай атса керек биздикилер деген оюм бар да менимче. А так керектүү киши өзүм Сапатта окугам, Сапат билим берүү борборунда окугам. Бирок буга чейин 3 жолу эскертүү бериптир да, сен коопсуздугуңду сакта депчи, анан бирок азыр кимге күнөөнү эме кылсак болот? Азыр дүйнөлүк жарандарга ЮНИСЕФке, ЮНЕСКОга чоң организацияга каралыш керек. Бул жерден эми чын айтканда уже көп жерде биз тарапка тартып атат да. Германиянын власттары бизге тартып атат негизи. Уже 2-3 организация уже бизге тартып атат да. Так что менин оюм боюнча бул ситуациядан биз алабыз. Менин оюм боюнча биз алабыз. Ушундай да. Кайтарыш керек, Кайтарыш керек обязательно да. Кандай? Мен өзүм да интернет сайттардан көрүп окудум, бирок айта албайм, себеби билбейм азыр. Кыргыздарда кандай күнөөлүү эле, күнөөлүү эмес. Мүмкүн бир нерсе деп айтыш кыйын да азыр.